Комиссия қарап жатыр. Ему мыйзамдуу Көшөрүн жарандар урматтуу сураны эч жерге мыйзамсыз курулуш кылбаңыздар. Көшөрүн жарандар урматтуу тургундар, мына 2021 жылдан 2020 жылдан бери өлкөбүздүн аймагында курулган мыйзамсыз курулуштардын бардыгы президентибиздин атайын жарлыгы менен мунапыс мыйзамы менен бир топ жарандарыбызга мыйзамдаштырылып, ошону менен катар кызыл китептер берилип, бир топ үй бүлөлөргө шарттар түзүлгөн. Ал эми мына бүгүнкү күндө шаар аймагындагы мыйзамсыз курулган курулуштарды буздуруу иш-аракеттеринде жүрөбүз. Урматтуу жарандар, сиздерден сураныс жана талап катары бир дагы мыйзамсыз жер аянтына эч кандай бир мыйзам тастыктоочу документи жок. Курулуш иштерин курбаңыздар, мыйзамды сактаңыздар. Бул биздин эскертүү катары жана сураныч катары кабыл аласыздар деп ойлоймун. Ал эми мыйзам бузуу менен курулган курулуштун ошол ишти жасаган жарандын жоопкерчилиги мыйзамда дагы өтө өзгөчө катуу каралган. Айыппул менен жазаланбастан өзүнүн эркиндигинен дагы ажыратуу маселелери каралган. Ошол жылдан кийин ноябрда баштап иштеши кылган болсо, ал бузулат. Ал мыйзамда ошо президентибиз менен генерал экөө катуу коррупциясы менен дагы башкасы менен мына милициялар турат. Күнү-түнү жан талаш көрүшүп, баардыгы айтты жерде буда эктерин, аны эктерин, буну эктерин ушу элди сактап калайын. А бул мамлекеттин чек арасын чечти бүгүнкү күндө. Бул киши мисалы жетекчилик туруу. Анан чек араны чечкенден кийин ичине киргенден кийин эже биз буну мыйзам сакташыбыз керек. Биз баардыгыбыз мына буну үчүн да бүгүнкү күндө фундаменттер бузбасак, башка кылбасак, боло берет экен деп ойлойт да башкалар. Дагы билип турасыз да бул нерсенин мыйзамсыздыгын. Аны биз мындай мыйзамсыз жер мунапысындачы турак үйлөрдүн арасында калып кеткен ушул участоктарды шахмат деп айтат. Сиздер эч качан шахматка илешпейт. Бул башка, бул биз наоборот мынада эч качан мына президент баш болуп эч ким элге бербей, баардыгы кылып берели деп ошону президент кылып берип атпайбы. Эми калган өзүбүз мыйзам бузуп алдык да. Жер чарба багытында турган эмелерди жердин окшоттура келбеген 132 курулуш бар да бизде. Сураныч эч жерге мыйзамсыз курулуш курбаңыздар.